ушул колдорунан ажыраган, буттарынан ажыраган жана бейтаптар менен иштечүбүз да. Анан күндө ошол нерсени көрүп берип ар кандай ойдо жүрчүмүн да, кандай кылып чечсек болот. Мисалы анын көбү чет өлкөгө чыгууга мажбур да, мисалы мурун бизде жок болчу да. Ошол себептен мындай протезди кийиш үчүн ошол чет өлкөгө барып келип, анан ошол жерден жасатып кетишчү да. Биз кардарларыбызга дагы, бейтаптарга дагы жеткиликтүү болгудай кылып, бирок ошол эле учурда бул протез жасалуу ишти токтоп калбас үчүн $2000 деп бааны коюп атабыз. Бизге финансирование керек болчу, идея керек болчу, именно ошо медиктердин дагы жардамы керек болчу да. Анан кийин болсо ошо Султан Тукешев менен жолуккандан кийин ошо сүйлөшүп, байланышып, чечимге келип, ошо бүт бюджетный часть менен бизде как бы обеспечение кылып. Биринчи жолу киши кийип анан мындай кармагысы келгенде кармаганда ошо байкап калдым да, аябай ыйлагысы келип, муну түшүндүрүп бере албайсың да, кандай ушундай эмоциянычы булчу. Ошондон кийин бизде мындай аябай катуу желание болду да, все ошо эмоцияны көргөндөн кийин көп элге жардам беребиз. Бурса бар болот, эмнеге бар болот, эмнеге ошо башка мамлекеттерден кыйын чыгып атат, биздикинен деле чыгат, бурса бар жакшы болот.